Биз азыр кезекте объектке келдик. Бул жерде жумуш өтө кызуу жүрүп атыптыр. Арчивиште жайгашкан 2 кабаттуу үй туугандар. Азыр бул жерде биз электричество жөнүндө кененирээк маалымат берип кетели дедик. Биздин электричество кандай жасалат? Кыргызстанда 65 өрт чыгуу катталган. Мындайча айтканда 51% ушул именно электричестводан болот. Биздин жыгач үйлөр болгон үчүн элдин баары ушул электричестводан ток чыкса эле замканя болсо күйүп өрттөнүп кетет деген кардарлар үчүн полностью көрсөтүп берели дедик. Өзүңүздөр байкагандай могу шиттеги бүт бардыгы диф автомат деп коет. Мындайча айтканда сиздин бир эле жериңизден замканя ысып күйүп кетмек түгүл, даже кичине эле замканя болчу болсо, бул автоматически ошол точканы ыргытат дагы ошол жериңизди өчүрүп коет. Башка жактар полностью свет өчүп калбайт. Именно замканя болгон жагыңыз эле өчөт. Бул жерде өтө жакшы сапаттагы медно-монолиттик кабель, анын артында болсо металлический пластина турат. Не дегенде бул жерден ток чыкчу болсо, жыгачка эч кандай бири-бирине тийүү болбойт. Ошон үчүн алдын алуу үчүн ушундай металлический пластиналар дагы бул жерден болсо гипсокартон 2 капталган жаап калат. Бул ошондо провод изолированный болуп калат дагы. Билесиздер да, гипсокартон болсо 100% күйбөй турган материал туугандар. Анан кийин могу ар бир точканын артында болсо, могу жерде гофрамен кирип атат, жыгачтыкка келген жердичи. Гофрамен кирип туруп, бул подразделениялердин арттары болсо ролбанк менен толтурулган. Мындайча айтканда гипстелген дагы. Бул жактан дагы проводдор эч кандай жыгачка дагы, анын ичиндеги пенопластка дагы тийбейт туугандар. Бул потолоктон кеткен трассалар болсо бүт бардыгы гофра менен тартылган, өтө аккуратный линия болуп турат. Бардык үйдүн сапаттуулугуна басым жасайбыз. Сизге дагы сапаттуу үй керек болсо, Adex курулуш компаниясына кайрылсаңыз, кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз.